Саламатсыздарбы, бүгүн биз шайлоолор боюнча эксперт Канышай Мамытова менен Жогорку Кеңештин депутаттарынын шайлоосун жөнгө салуучу жаңы мыйзам тууралуу жана ушул шайлоонун ар бир этабы тууралуу сүйлөшөбүз. Саламатсызбы? Конституциянын жаңы редакциясын кабыл алгандан баштап, Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо системасын алмаштыруу тууралуу көп пикирлер болуп жатат. Ушул тууралуу кененирээк айтып бериңизчи. Алдыда боло турган парламенттин депутаттарын шайлоонун өзгөчөлүгү эмнеде? Алдыда боло турган Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоонун негизги өзгөчөлүгү анын жаңы шайлоо системасы менен өтө турганында болуп жатат. Башкача айтканда, Конституцияга киргизилген мыйзамга ылайык Жогорку Кеңештин депутаттарынын саны 120дан 90го чейин кыскартылды. Бул 90 депутат бизде жаңы, аралаш система, башкача айтканда, параллелдүү шайлоо системасы менен шайланат. Бул демек депутаттардын бир бөлүгү болгон 54 депутат саясий партиялардан көрсөтүлгөн талапкерлердин тизмесинин негизинде келишет. Жана алар өлкөнүн бардык аймагын камтыган бирдиктүү округтан шайланат. Ал эми 36 депутат Кыргыз Республикасынын бардык аймагы бөлүнгөн бир мандаттуу округтардан шайланышат. Башкача айтканда, бир округтан жергиликтүү жамааттан шайланган жана жергиликтүү жамааттын өкүлү болгон бир гана депутат шайланат. Ага ылайык киргизилген бул система шайлоонун ар бир этабына өзүнүн таасирин калтырат. Башкача айтканда, бири-бирине окшогон параллелдүү процесстер жүрөт. Башкача айтканда, бирдиктүү округтардын, бир мандаттуу округтардын шайлоочуларынын тизмесин түзүү принциптери башкача, шайлоо бюллетендери да башкача, талапкерлерди көрсөтүүнүн тартиби да, субъектиси да башкача, ошого ылайык добуш берүү күнү түзүлгөн тартип дагы башкача. Башкача айтканда, эгерде мен бирдиктүү округ боюнча саясий партияны жана саясий партиянын тизмесинин ичиндеги талапкерлерди тандай алсам, бир мандаттуу округтан конкреттүү талапкерди гана тандай алам. Ошого ылайык добуш сыноо ыкмалары да жана шайлоонун жыйынтыгын аныктоо ыкмалары да башкача. Ага ылайык шайлоо системасынын жыйынтыгы менен 90 депутаттан турган парламент шайланат жана киргизилген бул шайлоо системасы биздин өлкөнүн шайлоочуларынын сый-урматына жана ишеничине татыган сапаттуу парламент түзүүгө жол ачат деп үмүт кылабыз. Сиз жаңы шайлоо системасы шайлоонун бардык этабына таасирин тийгизди деп жатасыз. Кайсы этаптар тууралуу сөз болуп жатат? Бирок шайлоонун кайсы системасы тууралуу сөз болуп жаткандыгына карабастан, кайсы гана шайлоо өнөктүгү болбосун бир катар этаптардан турат. Башкача айтканда, кайсы эле этап болбосун президенттин көрсөтмөсү же Жогорку Кеңештин токтому боюнча шайлоону дайындоо этабынан башталат. Кийинки этап бул шайлоо округтарында шайлоо комиссияларын түзүү, шайлоочулардын тизмесин түзүү, талапкерлердин катталуусун же тизмесин көрсөтүү. Шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзүү этабы добуш берүү күнү, добуш берүүнү жыйынтыктоо жана акыркы этап. Бул шайлоонун жыйынтыгын расмий түрдө аныктоо. Бул жерде шайлоонун ар бир этабында шайлоо талаш-тартыштары болуп тура тургандыгын белгилеп кетүүгө болот. Башкача айтканда, муну шайлоонун өз алдынча этабы деп бөлүп кароого болот. Бирок бул шайлоонун кайсы гана этабы болбосун коштоп жүрө турган процесс жана ушул шайлоо талаш-тартыштарына карата Борбордук шайлоо комиссиясынын Кыргыз Республикасындагы Бириккен Улуттар уюмунун өнүгүү программасынын колдоосу жана кызматташуусу менен даярдалган өзүнчө видео курс бар экендигин белгилеп кетким келет. Кенен маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Биз менен шайлоолор боюнча эксперт Канышай Мамытова болду.